Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Sen Каабанын алдына барганда өзүңдү кандай сезесиң? Албетте Кудайга жакын, албетте ибадат кыласың ошол жерде. Могу жерде отуруп эле Кааба дегендер жүрөгүңөн башкача сезимдер пайда болот. Туурабы? Ооба. Ошондой. Мечит да ошондой болуш керек мусулман үчүн. Кичинекейден баштап туруп балдарыбызды ошого тарбиялайлы, туугандар. Мечитке алып келбегиле деген жерде жок, такыр. Мечитке алып келгенден кийин сенин балаң башка бирөөнүн ибадатына тоскоол болбошу керек. Бул важип. Күнөө болот. Таксыр сиз балаңызды алып келип туруп, эгерде сиздин балаңыз чуркап атса, менин намаз окутканыма тоскоол болуп атса, күнөө сизге жазылат таксыр. Билесизби ошону? Ооба. Күнөө сизге жазылат. Себеби мечиттин эң биринчи акысы намаз окулуш керек бул жерде. Ошон үчүн алымдар айтат. Бирөө кыйкырып атып Куран окуп атса, бирөө тетиги жерден келип алып туруп эки рекет намазга турса, эмне кылыш керек дегенде Куранын токтотуш керек деп айтылат. Эмнеге мен токтотом? Бул ибадат, Алланын сөзү, мен окуш керекмин деп айта албайсың дейт да. Токтот Кураныңды. Тигин акысы көбүрөөк. Себеби бул жер ибадат үчүн. Намаз үчүн.